Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасы. Студияда Назира Молдокулова, режиссер Айгүл Маметова, ал эми бизди Facebook баракчасына кесиптешибиз Урмат Жээнбеков жайгаштырып жатат. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой, 24-25 апрелде Бишкекте глобалдык тоо диалоги эл аралык конференциясы өтөт. Бүгүн биз мына ушул конференциянын максаттары туурасында сөз кылалы деп атабыз. Бул жерде тоо күн тартибинин эл аралык климаттык процесстерге, экологиялык конвенцияларга жана туруктуу өнүгүүнүн күн тартибине интеграциялоого боюнча кызыктар тараптагы чогулат. Тоолуу аймактар туш болгон экологиялык, социалдык жана экономикалык көйгөйлөргө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруу дагы конференциянын бирден бир максаты. Ошондой эле 2027 жылы Бишкек 25 Бишкек глобалдык тоо саммитине даярдык көрүү боюнча биргелешкен демилгелерди иштеп чыгуу каралмакчы. Бүгүнкү күнү мына ушул глобалдык тоо диалогуна катышуу үчүн эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү Бишкекке дагы келе баштады. Биз ушул глобалдык тоо диалогунун айланасында сөз кылуу үчүн студиябызга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүк башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиевди кутмандуу таңыңыз менен, ошондой эле акыл биристи жана анын экосистемасын коргоо боюнча глобалдык программанын катчылыгынын директору Чыңгыз Көчөровду чакырдык. Кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсыздар. Ардактуу радио каармандар, биздин уктуруу адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефонубуз 0312 39 21 90. Андан тышкары биринчи радионун Facebook'тагы баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат. Ал жака дагы ушу тоо маселелерине байланышкан суроо, сунуш, пикириңиздер болсо, программабызга активдүү катышууга чакырып өтөбүз. Алды менен эми Кумар мырза, суроо сизге узатылмакчы. Мына ушул глобалдык тоо диалогуна даярдык кандай болуп атат, кимдер келет, бул кандай масштабта боло турган болуп атат? Алгач ушундай жалпыланган бизге маалыматты берсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Сиз жогоруда белгилеп кеткендей эле, бул эң негизинен 2027 жылы өткөрүлүүчү Бишкек 25 экинчи тоо саммитине даярдык катары уюштурулуп жаткан конференция. Бул диалоги деп аталышы менен. Андан сырткары чындыгында Кыргыз Республикасы тарабынан башкаларды бул жака алып койгондо дагы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 10дон ашык резолюциясы кабыл алынган да. Ошол эң биринчиси эле 2001 жылдан тартып баштап ошол 2002 жылдагы биринчи тоо саммитин өткөрүү боюнча резолюциясы болсо, 2003 жылы 11 декабрды ушу тоолор күнү деп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын резолюциясы менен кабыл алынган. Ал эми ошол кийинки акыркы чечимдеринен бул тоолуу региондордун туруктуу өнүгүүсүнүн 5 жылдыгы. Тактап айтканда, ушул маанилүү иш-чара болуп аткандыктан биздин өлкөгө 60-тай өлкөнүн өкүлдөрү келүү күтүлүүдө. Алардын делегациянын курамы жогорку деңгээлде келип жатат. Алды ошо кечээги түндөн баштап тосуп баштадык. Буюрса 24 апрель күнү бул иш-чара башталат. Азыр мына ушул Кыргызстан алгач биринчи тоо саммитин өткөргөндөн кийин бир демилгелер колго алынып келип, анан ортодо кандайдыр бир тыныгуулар дагы болуп калган болчу да. Акыркы убакта мамлекет башчы Садыр Жапаров тоо маселеси, ошондой эле ак эл биристи коргоо маселеси, суу маселеси, климат маселелерине абдан өзгөчө дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруп атканын, ошондой эле Кыргызстандагы туруктуу өнүгүүнүн максаттарына кошулуп өзүнүн милдеттерин аткарып аткандыгы жөнүндө байма-бай айтып келет. Биз ошол мамлекет башчынын жогорку трибунада сөйлөгөн сөздөрүнөн угуп алып, анан кийин маегибизди андан ары уланталы. Кыргызстан 11 өлкө менен биргеликте тоолуу аймактарды узак мөөнөттүү туруктуу өнүктүрүүнүн символу болгон ак эл биристи сактоо боюнча активдүү иш алып баруудабыз. Ушуга байланыштуу 11 өлкөнүн атынан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан эл аралык ак эл бирист күнүн жарыялоо боюнча резолюцияны дагы
колдоону суранам. Климаттын өзгөрүшү биз көз жумуп кое турган маселе эмес экенин баса белгилеп кетким келет. Бул жашоо жана келечек муумдардын коопсуздугуна байланыштуу маселе. 2023 жылдын декабрь айында ак илбирс Кыргызстандын улуттук символу катары таанылган. 10 жылдан ашык убакыттан бери илбирстер байыр алган бардык өлкөлөр менен кызматташып, жапайы жандыктардын мындай баалуу түрүн изилдеп коргоп келебиз. Кыргыз Республикасы быйыл 10 жылдыгы белгиленип жаткан G-SLAP программасынын алкагында ак илбирс байырлаган бардык аймактарды бириктирүү жаатында алысты көрө билгендигин далилдей алды. Ак илбирс Кыргызстандын табигый жана маданий байлыгынын символу гана эмес, тоо экосистемасынын туруктуулугу менен саламаттыгынын көрсөткүчү. Ак илбирсти эң маанилүү ресурстардын сакчысы десек туура болот. Ак илбирсти сактоо боюнча биргелешкен аракеттерибизге кошулууга баарын чакырабыз. Кеч болуп кала электе мына азыр чечкиндүү чараларды көрүп, чогуу аракет кылышыбыз зарыл. Келгиле урпактарыбыздын ажайып кооздукка жана биологиялык ар түрдүүлүккө толгон дүйнөнү мурастап калуусу үчүн баа жеткис кеничти коргоодо бир бололу тикебизден тик туралы. Эми Чыңгыз мырза, ушул глобалдык тоо диалогунда өзүңүз дагы атайын доклад менен чыгасызбы, өзүңүздүн бир кандай камылгаңыз болуп атат? Анткени бул жерде силердин катчылыктагы активдүү катышуучулардан, уюштуруучулардан бири экенсиздер да. Чоң рахмат, кутман таң, урматтуу радио угармандар. Жогору айтып кеткендей, ушул Кумар мырза белгилеп кетти, 24-25 глобалдык тоо диалогу болот. Ал жерге мына Микрофонду жакыныраак кырмагыз. 60 өлкөдөн мындай командасы келет деп айтса дагы болот да. И ошол бул платформа, бул площадка ошол кандайдыр ошо өзүбүздүн тажрыйбабызды андай жакшы окуяларды мындай интеграциялоо маселесин көтөрөбүз. И ошо бирден бир глобалдык мындай демилге ошо президент тарабынан дагы мындай колдоп келип жаткан ошол ак илбирсти сактоо боюнча маселе коюп жатабыз. Анткени ошол ак илбирсти сактасак, ошол ак илбирс байырлаган жерлер дагы сакталат деген мындай неме да, мындай көз караш да. Жана био ар түрдүүлүк ошол жерде сакталган, экология ошол жаратылыш жерде корголгон деген көрсөткүч турбайбы? Албетте да, туура. И бул ошол маанилигин түшүнүп, ошол ак илбирстин сактоо боюнча ошол абдан чоң андай иш-чара, систематикалык иш-чара деп түшүнүп, ошо биздин президент абдан жакшы андай колдоп келип жатат да. И ошол белгиленген тоо диалогунда биз мына министрлик, экологиялык министрлик менен жана ошо биздин катчылык сессияны мындай өткөрөт. Ошо сессиянын аталышы дагы ошо тажрыйба менен алмаштыруу, тажрыйба менен мындай бөлүшүү деген максатта да. Биздин сессияда андай географиясы да абдан чоң да. Мисалы, вице-премьер-министр Лесото келет, мында катышып берет. Япониянын дагы вице-министри катышат, Казакстандын вице-министри катышат. Албетте ошо биздин министрлик дагы мына демилгелеп, ошо география абдан чоң да. Африкадан Азияга, мына Борбордук Азияда ошол кандай иш-чара, ошо тоо маселесине кандай проблема, ошо проблеманы кандай чечүү максатында ошол платформа деп эсептесе болот. Анткени климаттык өзгөрүү бул ошо именно тоо экосистемасына абдан бат болуп жатат да. И ошого биз мындай чогуу эл аралык ком менен туруп мындай проблемага ошол даярдык көрүшүбүз керек да. И биздин андай сессиянын андай ошол максаты бирден бир ошо тажрыйба алмаштыруу, ошо окуя кандайдыр ошо ийгиликтүү окуялар менен бөлүшүү деген максат коюп жатабыз да. Ошондо мынакей глобалдык ушул тоо саммитине даярдык көрүп атпайсызбызчы? Глобалдык тоо диалогу дегенде жогоруда дагы Чыңгыз мырза белгилеп кетти, бүгүнкү күндө тоолуу өлкөлөр ошондой климаттын өзгөрүүсүнө өзгөчө дуушар болуп атканы бизге белгилүү. Мына 2024 жылы эле
өлкөдө 339 ар кандай сел каптоо, суу ташкындары болуп, анан 22 адам дагы тилекке каршы абыт кетти. Анан эл аралык коомчулуктагы, жалпы илимий журт, адистер дагы айрыкча ошо тоолуу өлкөлөр климаттын өзгөрүүсүнө мындай сезгич болуп атканы айтылып келет. Анан кийин сиздердин министрлик тарабынан бул жолу демилгелеп чыккан кандай бир сунуштар, темалар бар? Өзү бул жолку иш-чара 2 күнгө созула турган болуп атат. Биринчи күнү кандай темаларда талкуулар болот? Чоң рахмат. Мен биринчи баягы деше айтканда сиз баштаган теманы улап барып жооп берсем, Албетте. эң туура айтасыз. Мисалы үчүн тоолуу аймактар көбүнчө жөн эле бул физикалык көзгө көрүнгөн бийиктик эмес, бул өтө маанилүү экосистема да. Бул экосистемадан көп нерсе көз каранды. Ошол эле суулардын пайда болушу, мисалы үчүн энергетикалык, азык түлүктүк коопсуздуктарды камсыздоо сыяктуу көп бир маанилүү кызматтарды эл кабыл кылат да. Ошо тоолуу аймактарда 1 миллиондон ашуун калк жашап, ал эми ошо тоо аймактарынан пайда болгон суу, агып түшкөн суулардан бир төмөнкү чөлкөмдөр 2 миллиардка жакын эл муктаж да. Тактап айтканда 3 миллиард же болбосо жер планетасынын 1/3 бөлүгүнөн көп калк ушу тоолуу аймактардан көз каранды. Бул деген ошол негизи дүйнөлүк коомчулук тоо көйгөйлөрүнө, тоону сактоого, тоонун ошол климаттын өзгөрүү шартындагы алдыда турган чакырыктарга биз чогуу чара бир багытта каршы турушубуз керек да. Ошондуктан бул иш-чаранын маанилүүлүгүн эске алуу менен жана Чыңгыз мырза да башында айтып кетти. Дүйнө жүзүнөн, мисалы үчүн Латын Америка өлкөлөрүнөн, Латындык Америка өлкөлөрүнөн да келип атат. Бир чектелбеген географияда жер бетин камтыган өлкөдөн өкүлдөр келип атат да. Бул деген ошол Кыргыз өлкөсү көтөрүп жаткан демилгенин, Кыргыз өлкөсү көтөрүп жаткан көйгөйдүн өтө маанилүүлүгүндө. Ошонун бирге эле мына сиз суроо берип атасыз. Бул суроо албетте биз биринчи күнү негизинен ошол өлкө башынын катышуусу менен high level деп аталып жүрөт, баягы жогорку деңгээлдеги бөлүк. Ал 24-түндө боло турган ушу глобалдык тоо диалогуна мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө буюрса. Кийинки бөлүктөрдө, мисалы үчүн министрлер жана башка өлкөлөрдөн келген жогорку даражадагы коноктордун бир кыска сөзү, андан кийин сессияларга бөлүнөт. Мисалы үчүн биздин министрлик менен Агылбирс Джеслеп мекемеси биз чогуу 9-чу сессияны алып барабыз. Ошол сыяктуу андан сырткары климаттын өзгөрүшү боюнча сессия бар. Ошол сыяктуу негизи бир кызыктуу бөлүктөр болот. 25 апрель күнү Аларша мамлекет жаш паркынын аймагында көчөт отургузуу иш-чарасы болот. Ошол менен жыйынтыкталат. Бул жерде климаттын өзгөрүшү боюнча да биз көңүл буруп кетишибиз керек. Климаттын өзгөрүүсү албетте бул Кыргыз өлкөсү бир аз парник эмиссияларын чыгарганы менен тоолуу өлкө, тоолуу экосистема катары биз көп жабыркап келебиз да. Мисалы үчүн ошол эле улуттук деңгээлдеги аныкталган салымдарды деле алып караганда бизге аткарууга көп колдоолор керек. Биз аны айтышыбыз керек. Андан сырткары Кыргыз Республикасы тарабынан бир топ маанилүү укук ченемдүү актылар иштелип чыккан. Ал ошол эле өлкө башынын жарлыгы менен бекитилген экологиялык Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздугу концепциясы,
Андан сырткары азыр ошол улуттук адаптациялык план долбоору иштелип чыгып 2050 жылга чейин көмүртекти нейтралдаштыруу концепт жетишүү. Ушул сыяктуу бир өтө маанилүү иш чаралар иштелип чыгып атат. Бул жерден баарыбыз билгендей эле тоолуу аймактарда көз көрүнө эле мисалы үчүн мөңгү эрүү, мөңгүлөрдүн эрүүсү баттап атат. Адистер азыр 20%га чейин, 16% деп аталып жатат. Ал эми өтө мөңгүнүн ичинен дагы кооптуусу баягы ийри мөңгүлөрдүн азайышы 17% болуп атат да бул жерден. Ал менен бирге эле сиз бир жакшы ойду айтып кеттиңиз. Баягы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда өзгөчө ошол селдин жүрүүлөрү өзгөчө кырдаалдар 3 эсе көбөйүп кеткен былтыркы жылы Кыргыз өлкөсүнүн аймагында эле. Ал эми баарыбыз билген эле Европа өлкөсүндө Испания тактап айтканда бир ошол климаттын өзгөрүүсүнө адаптацияланган өлкө деп эсептеген шартта дагы өзүңүздөр билесиздер да бир 200дөн ашык адамдын өмүрү кыюусу менен чоң сел жүрүүлөр болду. Бул деген бир эле тоолуу аймактар эле эмес, негизи өнүккөн өлкөлөр дагы бул климаттын өзгөргөн шартта мындай бир кырсыктардан, бир кооптуу учурлардан сакталбайт да. Ошол эле учурда Чыңгыз мырза, мына мамлекет башчы Садыр Жапаров Самарканд шаарында Борбор Азия глобалдык чакырыктар алдында жалпы өнүгүп өсүү үчүн биригүү эл аралык форумуна катышып дагы бул жерде дагы ошол канчалаган дүйнөдө болуп аткан чыр-чатак жаңжалдарда миллиарддаган акчалар кетип атканын, анан климатты, Кумар мырза сиз жогоруда да белип өттүңүз, климаттын маселелерине дагы каражатты бөлүү зарылдыгын белгилеп өттү да. Анан Чыңгыз мырза ошол эле учурда мына буга чейин Борбор Азияда мындай бүгүнкү күнү Борбор Азия мындай бирдиктүү бирдем менен деп айталчы, дүйнөгө өзүнүн эмнесин сунуштай алат. Мурда Борбор Азияга баардыгы бир көз караш менен Борбор Азия эмнеси менен кызыктуу десе, бүгүн биз Борбор Азия өлкөлөрү бир ынтымак биримдик менен дүйнөгө өзүбүздү кандай сунуштай алабыз деген суроолор келип чыгып атпайбы? Анан ошонун алкагынан арылганда сиздер ушул биздин коңшу өлкөлөр менен эл бирчиликти коргоо жаатында, деги эле дүйнөдөгү ошол ак эл бирс байырлаган өлкөлөр менен кандай иштерди жүргүзөсүздөр жана алдыдагы глобалдык тоо диалогунда кандай тажрыйбаңыздар бар айта турган? Ушул глобалдык диалогунда эл аралык мындай ири экологиялык конвенциялардын өкүлдөрү да келет да. Бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк биз Кыргызстанга, жалпы ошо Борбор Азияга ушул экологиялык конвенциялардын механизмдердин 100% колдонуу да. Bundan мисалы бул жана жоготуулар фонду деп айтып кетебиз. Бул фонд боюнча дагы биздин өлкө башчыбыз дагы баса белгилеп кеткен. Ушул жоготуулар фондундагы өзүнүн механизмдерин колдонсок, ушул бул дагы бир мындай жакшы нерсени алып келет да, ушул Кыргызстанга и жалпы ушул немеге Борбор Азияга. Ушундай түшүндүрө өтсөңүз, жоготуулар фонду деген ал кандай болот? Бул жана малчылардын өйгөйлөрү мисалы климаттык өзгөрүшүнө кандай десем, бир топ жоготуулар болот да климаттык өзгөрүштөн кийин и ошол биз андай кичүү өлкө болсок дагы биз ошол экологиялык конвенциялардын алкагында механизмдерди максималдуу колдонушубуз керек да. И ошол фонд ушу мындай бир эле мисалы Бириккен Улуттар уюмунун алкагында дагы Кыргызстан азыр демгилеп келатат био ар түрдүктү сактоо боюнча трасттык фонд түзүү. Бул дагы бир күн тартибинин бир немеси, маселеси. И буюрса механизмдерди колдонуп, механизмдерди бекитип чыксак, бул да жакшы көрсөткүч, мындай чындыгы деп эсептесе да болуп кетет да. Ал эми ошол биздин глобалдык программанын алкагында биз ушул жерден суроону дагы бир тереңдетип койсок, анткени деген бүгүн өлкөдө мындай агыл бир көбөйүп атат туурабы, санак боюнча көбөйүп баратканына байланыштуу малчылардын дагы
малына тийип коюп аткан учурлар бар. Анан ошол жерде малчылар дагы бир чыгымга учуруп атат. Анан ошо жана жоготууларга бул маселе да кирип кетеби деген менде ой кетип суроо пайда болуп атат да. Албетте бул биздин мындай глобалдык программаны алкаганда дагы абдан мындай кызуу талкуулоо өтүп жатат. И жакшы практика экен бул жана компенсациялык фонд деп мындай түзүү маселесин деп. Мисалы Россияда да неме Монголияда дагы бул тажрыйба абдан мындай жемиштүү иштеп жатат. Анткени бул биздин анализ боюнча бул келе жаткан чоң мындай проблема деп эсептесе болот. Бул орусча айтканда конфликт дикой природы и местного населения деген маселе да. И ошого биз мындай азыр механизмдерди иштеп чыгышыбыз керек, даярдык көрүшүбүз керек. Бирден бир механизм бул ошол фонд, трастовый фонд биораттуулук сактоо боюнча. И анын ичинде ушундай кандайдыр компенсациялоо маселесин же жанагы дүйнөлүк практиканы айтып кетсек, бул страхование маселеси экен да. Страхование жанагы өзүнүн мал чарбасын камсыздап коюш керек деп. Ошондой. Бирок булар бизге бул инновациялык мындай механизмдер катары биз ушуну азыр пилоттук катары көрүшүбүз керек да. Азыр мындай анализ маселеси эле, анализ этабында эле биз турабыз да. Мен уланып кетейин, ушул акыл бир сактоо боюнча глобалдык программанын алкагында центральный Борбордук Азиянын биз эң мындай трансшекара маселесинде кызматташуу коюп жатабыз. Анткени акыл бирсти сактоо маселесинде бул мындай систематикалык неме маселе. И акыл бирске мындай чек ара жок да, бул биздин элчибиз деп айтып кетебиз да дайымачы. Виза да кереги жок деп айтабыз да дайыма. И ошого байланыштуу иш чаралар дагы ошол мамлекеттер менен тыгыз байланыш керек. Биз меморандум бар. Мисалы былтыр эле Кыргызстан менен Казакстан тарабы менен меморандум түзүлдү. Бул чоң кемин Казакстан жактан, бул Алмата Ильяла табы жактан да. Ал жерде да иш план бекитилген. Биздин мынакей батыш западный, батыш Тянь-Шань менен жана северный Тянь-Шань боюнча дагы мынакей Памир-Алай менен дегендей Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан дагы меморандум түзүлгөн. Ал жакта дагы мындай иш чаралар бар да. Ушундай бул трансшекара маселесинде эсиле айтып кетсек, албетте биз мониторингдагы жанагы санак болуп жатпайбы, ошол министрликтин алкагында, ошол министрлик анан ошо академия, илимдер академиясынын алкагында дагы ошол мындай протокол деп методикасын дагы айтып кетсе болот. Ошо методикасынын алкагында азыр акыркы 4 жылдан бери иштеп жатабыз. Сөзүңүздү ушул жерден аралжы. Азыр биринчи радионун жаңылыктары, андан соң маегибизге кайтып келебиз. Ардактуу радио каармандар, биз менен бирге болуңуздар. Салык төлөө оңой жана так болушу керек. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын ушул жылдын 1-кварталындагы ишинин жыйынтыгы боюнча коллегиясынын жыйынында айтылды. Жыйында салыктык башкаруунун заманбап инструменти талкууланды. Коллегиянын жүрүшүндө салык жана камсыздандыруу төгүмүн жыйноонун жыйынтыгы чыгып, карызды азайтуу боюнча чаралар талкууланды. Ошондой эле санариптештирүү жана салык системасын реформалоо жаатындагы артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү каралды. Мындан тышкары ушул жылга карата негизги милдеттер аныкталды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев Ысык Ата районунун Новопокровка айылында жайгашкан Теректаш цемент заводунун өндүрүшүнүн ишмердүүлүгү менен таанышты. Завод былтыр августта ачылып пайдаланууга берилип, 150 адам жумуш орун менен камсыздалган. Өндүрүмдүүлүк кубаттуулугу жылына 1,7 миллион тонна цемент чыгарууга жөндөмдүү. Цемент завод өндүргөн продукциялар айыл чарба тармагында канал бетондоо, оңдоо, суу сактагыч куруу ишинде кеңири колдонулат.
Кыргызстанда электрондук апостиль системасын киргизүү пландалууда. Бул тууралуу Юстиция министрлиги билдирди. Электрондук апостиль маалымат системасы апостиль коюу процессин автоматташтыруу үчүн бирдиктүү санариптик платформа болуп саналат. Система ведомство аралык электрондук өз ара аракеттенүү платформасы Түндүк менен интеграцияланат. Бул мамлекеттик органдар менен автоматташтырылган маалымат алмашууну камсыз кылат. Бул системанын киргизилиши кызматты алуунун ыңгайлуулугун жогорулатат, ачыктыкты жакшыртат, коррупциялык тобокелдикти кыскартат, юстиция орган кызматкерлеринин жүктөмүн азайтат жана алардын ишинин сапатын жогорулатат. 3-майда Ысык көл жээгинде Туризм 2030 Борбор Азия бирдиктүү туристтик мейкиндиги аттуу ири туризм форуму өтөт. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду билдиргендей, форумга Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Азербайжан жана Бириккен Араб Эмираттарынан спикер жана делегациялардын келиши күтүлүүдө. Ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк туристтик уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Кордула Войлмутер катышаары тастыкталды. Иш-чаранын программасында туризм тармагындагы заманбап багыттар, ошондой эле туристтик стартаптарды өнүктүрүү маселеси талкууланат. Форум Туризм Фест фестивалинин алкагында өтөт. Ошол эле күнү 3-майда ипподромдо туристтик жарманке уюштурулат. Жарманкеге туристтик ишканалар, кол өнөрчү жана региондук өндүрүүчүлөр катышат. Сузак районунун Миңөрүк айылында 750 окуучуга ылайыкталган мектептин курулушу уланууда. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги маалымдагандай, долбоор боюнча лаборатория, компьютер классы, азык-түлүк сактоочу жайы бар ашкана, акт залы, психолог жана дарыгер кабинети каралган. Мектептин эски имараты 1977-жылы курулган. Кыргызстанда алгачкы жолу куткаруучулар тууралуу тасма тартыла баштады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук кино студиясы куткаруучулар аталышындагы даректүү фильмин апрель айынын башында өндүрүшкө киргизген. Тасманын режиссерлугуна Алим Токторов бекитилди. Фильмде алгачкы тартуу иштери Сүлүктүү шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тоо кырсыгынан куткаруу кызматынын биринчи өзүнчө мобилдештирилген тоо кырсыгынан куткаруу взводунун куткаруучулары менен жүргүзүлдү. 3-майда Азербайжанда түрк дүйнөсүнүн биримдик күнүнө арналган концерт өтөт. Бул тууралуу Түрк маданияты жана мурасы фонду билдирди. Концерттик программада Ниязи атындагы Азербайжан мамлекеттик симфониялык оркестри жана Казакстандын Туран фольклордук ансамбли катышат. Программада Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Түркия, Венгрия, Өзбекстан жана Түркмөнстандын композиторлорунун чыгармалары жана элдик ырлары жаңырат. Токтогул шаарынын Борбордук аянтында көп кырдуу талант ээси ак таңдай акын обончу дастанчы Элмирбек Иманалиевдин айкели орнотулду. Иш-чаранын жүрүшүндө Иманалиевдин өмүр таржымалуу чыгармачылык жолу, көрүнгөлүү сөздөрүн кеп кылган асыл ой жүгүртүүсү, башкалардан өзгөчө укулуктуу мукам обону, эл аралык айтыштарда ар дайым курч сөздөрү менен далилденген кыргыз элине болгон сүйүүсү жана сый урматы, кыргыз дегенде алоолонуп от алган мекенчилдиги менен кылымда бир жаралуучу талант экени эскерилип, акындын өзү өлсө да анын чыгармалары дагы кылымдар бою өлбөй жашай берери айтылды. Спорт жаңылыктары 25-26 апрель күндөрү Шералы Сыдыков атындагы спорт колледжинде жеңил атлетика боюнча эркектер жана кыз келиндер арасында өлкө биринчилиги өтөт. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдиргендей, Мелдешке республиканын бардык аймагынан келген спортчулар катышат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 86 сом 87 тыйын, евро 99 сом 90 тыйын, орус рубль 1 сом, Кытай юаны 11 сом 87 тыйын, түрк лирасы 2 сом 28 тыйын болсо, казак теңгеси 16 тыйынга барабар. 24 апрелге чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу райондорунда Каракол Эңилчек жолунун чоң ашуусунда кар көчкү түшүүсү күтүлүүдө. Жол тайгак болуп муз тоңот. Машиналардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарылдыгын Кыргыз Гидромет билдирди. Бүгүн 23 апрелде көпчүлүк аймакта жамгыр жаайт, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад жергесинде 22 градус жылыйт, Таласта 20 градус, Ысык көлдө 15 градус жылуу болот, Нарында 13 градус жогору. Бишкекте бүгүн жамгыр жаап, күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 21 градуска чейин жылыйт. Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства. Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар.
Бишкекте 24-25 апрелде глобалдык тоо диалогу эл аралык конференциясы өтөт. Ага 60 өлкөдөн өкүлдөр катышаары күтүлүүдө. Ошондой эле бул глобалдык тоо диалогуна мамлекет башчы Садыр Жапаровдун да катышаары күтүлүп жатат. Бул күндөрү Бишкекте климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу экосистемаларга жана жергиликтүү жамааттарга тийгизген таасири, глобалдык суу, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздукту камсыздоодо тоолордун ролу, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана тоо экосистемаларын деградациясын алдын алуу, мөңгүлөрдүн жана суу ресурстарынын илимий изилдөөлөрүнүн жана мониторингдерин өркүндөтүү, тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүүсүн колдоо үчүн финансылык жана техникалык механизмдер тууралуу баяндамалар угулат. Биз болсо бүгүн ушул глобалдык тоо диалогу эл аралык конференциясындагы иш-чаралар максаттары туурасында студияда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүк башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев жана Ак Элбиристи жана анын экосистемасын коргоо боюнча глобалдык программанын катчылыгынын директору Чыңгыз Көчөров менен маек куруп жатабыз. Эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо да биздин түз байланыштагы 0312 39 21 90. Мындан тышкары Биринчи радионун Фейсбуктагы баракчасына дагы баш багып суроо сунуш пикир калтырсаңыздар болот. Кыргызстан 11 өлкө менен биргеликте тоолуу аймактарда узак мөөнөттүү туруктуу өнүктүрүүнүн символу болгон ак элбиристи сактоо боюнча активдүү иш алып баруудабыз. Ушуга байланыштуу 11 өлкөнүн атынан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан эл аралык ак элбирис күнүн жарыялоо боюнча резолюцияны дагы колдоону суранам. Климаттын өзгөрүшү биз көз жумуп кое турган маселе эмес экенин баса белгилеп кетким келет. Бул жашоо жана келечек буюмдардын коопсуздугуна байланыштуу маселе. 2023 жылдын декабрь айында ак элбирис Кыргызстандын улуттук символу катары таанылган. 10 жылдан ашык убакыттан бери элбиристер байыралган бардык өлкөлөр менен кызматташып, жапайы жандыктардын мындай баалуу түрүн изилдеп коргоп келебиз. Кыргыз Республикасы быйыл 10 жылдыгы белгиленип жаткан G-SLAP программасынын алкагында ак элбирис байырлаган бардык аймактарды бириктирүү жаатында алысты көрө билгендигин далилдей алды. Ак элбирис Кыргызстандын табигый жана маданий байлыгынын символу гана эмес, тоо экосистемасынын туруктуулугу менен саламаттыгынын көрсөткүчү. Ак элбиристи эң маанилүү ресурстардын сакчысы десек туура болот. Ак элбиристи сактоо боюнча биргелешкен аракеттерибизге кошулууга баарын чакырабыз. Кеч болуп кала электе мына азыр чечкиндүү чараларды көрүп, чогуу аракет кылышыбыз зарыл. Келгиле урпактарыбыздын ажайып кооздукка жана биологиялык ар түрдүүлүккө толгон дүйнөнү мурастап калуусу үчүн баа жеткис кеңишти коргоодо бир бололу тикебизден тик туралы. Чыңгыз мырза, эми сиз ушу жалпы эле бул алдыдагы глобалдык диалогдо сиздердин катчылыктын тажрыйбасы менен бөлүшөсүздөр да. Ушул баяндамаңыздын негизги өзөгүнө бээктенде токтолуп берсеңиз бул жерден. Чоң рахмат. Микрофон жак. 9-чу сессияда биздин катчылык модератор дагы болобуз. Ошо модератор катары дагы биздин мындай жеке суроолорубуз дагы болот да. Анткени жогору айтып кеткендей, Япониянын вице-министри, Лесотонун вице-премьер-министри, Казакстан келет да. И бул абдан жакшы мындай мүмкүнчүлүк. Биз секретариат катары ондай суроо бере алган. Кандай суроолор берет деп десеңиз, бул негизги ушул биздин сессияга атына ылайык ушул био ар түрлүктөрдү сактоо боюнча кандай иш-чаралар. Мисалы, Японияны айтып кетсек, бул абдан андай тажрыйбасы андай чоң. Анан андай экологик конвенцияларда кандай механизмдерди колдоносуңар, и ошол ыкмалары кандай, и ошого мамлекеттин салымы да кандай болуш керек деген маселе. Мисалы, Африка бул Лесото болсо, ал жерде эми био ар түрлүк абдан андай
чоң деп айтып кетсе болот. Ал жерде мисалы экотуризм багытында кандай иш чараларды көрөсүздөр, ошол механизмдери кандай. Ал эми мына Борбордук Азияда биз ошо ак элбирс мындай байырлаган мамлекеттер деп эсептейбиз. Бул жерде ушул ошо өздөрүнүн улуттук деңгээлде кандай иш чаралар көрүп жатасыздар. Келе жаткан биз дагы ошо ак элбирсти сактоо глобалдык программанын алкагында мынакей июндун башында 5-6 июнда мына министрликтин колдоосу менен биз да өзүбүздүн жыйыныбызды өткөрөбүз. Бул 2 жылда бир өтө турган жыйын. Акыркы жыйын Самаркандта болгон. Самаркандда алынган маалыматты биз анализдеп мынакей эми Кыргызстанда өткөрөт. Биз катчылык ошого мындай мамлекеттерге отчет беребиз да. Ушундай глобалдык программанын алкагында ушундай иш чаралар бар, кандай проблемалар. Бул ушул центральный Борбордук Азияга мындай суроо жолдойм да негизичи. Ал эми биз өзүбүз катчылык катары өзүбүздүн кандай анткени катчылык ошо Бишкек шаарында жайгашат. Ошол Бишкек шаарында жайгашып кандай мындай десем, Кыргызстан биз айтып жатпайбызбы? Кыргызстан андай 12 мамлекеттин катарында эң алдыңкы ролун ойноп жатат. Аны десем, мындай катализатор деп айтып кетиш керек да. Ошол катализатор болуш үчүн эмне керек? Мындай дайыма ушу жакшы дүйнөлүк практиканы алып, ошо 12 мамлекетке мындай мисал катары деп ушундай дайыма мындай планканы кармаш керек да. Ошого биз өзүбүздүн практикабызды айтып, мындай бөлүшөбүз да. Ошол сессиянын максаты ошол. Бул жыйынтыгы Бишкек 25-ке күн тартибине өзүбүздүн биологик ар түрдүүлүк боюнча өзүбүздүн сунушубузду берүү. Ошол сессиянын максаты ошол саммит 27 жылы 2 саммитине ошол күн тартибине биологик ар түрдүүлүк боюнча өзүбүздүн мындай күн тартибине сунушубузду даярдоо маселе коюп жатабыз. Болсо бир жакшы суроо узаттыңыз да Чыңгыз мырза. Мен чындыгында ар бир иш чарада биз сезип келебиз, ар бир өлкө өз алдынча бир демилгелүү, бир көзгө көрүнүктүү ийгиликтерге жетишүүсү кыйын да. Ошол себептен Борбордук Азия боюнча негизинен климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциянын тараптарынын конференциясында 5 өлкө бир добуш деп аталыш менен чыгып, ал жактан бир ийгиликтерге жетишкен, бир белгилүү бир ийгиликтерге. Андан сырткары биздин негизи Элбирс деген туурараак болот, но ак Элбирс демилгеси менен дагы 12 өлкөнүн башын бириктирип турат. Албетте Бишкек. Бишкекте, Бишкек декларациясында. Ал эми ошол эле тоо саммити, бүгүнкү тоо диалогу, бул дагы бир топ өлкөлөрдүн башын бириктирүү миссиясын жолдоп барат да. Бул вектор деген, мисалы үчүн, ошол тоолуу өлкөлөр достугу тайпасы түзүлүп, аган бир нече өлкөлөр мүчө болуп кирген. Азыр дагы бул демилге ачык. Канчалык көп өлкө кирип, тоолуу чөлкөмдүн тоо аймактарынын көйгөйлөрүн бир топ өлкө көтөргөн сайын ошончолук көп көңүл бурулуп, ошончолук көйгөйлөрдү чечүү жеңил болот да. Эми тоолуу өлкөлөрдү өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргыз Республикасы бир 94% тоолуу аймак деп эсептелип келет. Тоодогу көйгөйлөр, мисалы үчүн, социалдык экономикалык тоодой көйгөйлөр бар турбайбы? Тоодой көйгөйлөр бар да. Ушул жерде төрөлүп, ушул жерде өсүп, анан тоого биз адаптация болгонбуз дегенибиз менен бизде көп маселелер бар экен. Биринчи эле инфраструктуралык мүмкүнчүлүк чектелет. Мисалы үчүн тегиз жердегидей бир ошол эле интернеттин жетишүүсү, ошол эле жолдун сапаттуу болуп жетишүүсү, ошол сыяктуу бир темир жол мүмкүнчүлүктөрү чектелгендиктен буларда өнүгүү өтө кыйын да. Ушуларга көңүл бөлүнөт, албетте. Бул иш чаранын 24-25 апрель күндөрүндөгү иш чаранын алкагында. Андан сырткары климаттын өзгөрүшүнөн бүт
тирүү деп эсептелинген биологиялык ар түрдүүлүк жабыркап келет. Анын ичинен болгону бир дарактар, өсүмдүк, токой, өсүмдүктөр дүйнөсү гана жабыркаганы менен ошол кесепеттеринин жеңилдетүүгө салым кошот да. Бул багытта баарыбызга белгилүү болгондой эле өлкө башчынын өзүнүн демилгеси менен Жашыл Мурас улуттук өнөктүгү 22-жылдан тартып жүзөгө ашып келет. Мисалы үчүн ошол 22-жылы 6 миллион дарак отургузуу планданган болсо, 23-жылы 7 миллион, 24-жылы 8 миллион, ал эми 25-жылы 8,5 миллион көчөт отургузуу башка бир 20 миллиондун тегерегинен ашып кеткен турбайбы? Отургузулуп келет. Эми бул жерде көйгөй ошо отургузган көчөттөрдүн өнүмдүүлүгүндө. Биз 23-жылкы отургузган көчөттөрдү мониторинг жүргүзүп, биздин министрлик анын өнүмдүүлүгү 64%га да жетпей калгандыктан 24-жылы ошол Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы тарабынан тапшырма түшүп, биз жаңы тескеменин долбоорун иштеп чыгып, жакын күндөрү кабыл алынды. Ал тескемеде эң маанилүүлүгү биринчи ошол көчөттү отургузуш жерлерди тосмолоп, суга суу менен камсыздап, жана асыроо иштерин колго алуу милдеттемелери коюлду. Ал менен бирге эле эгерде ошол өнүмдүүлүк 80%га жетпеген шартта кайра толуктоо иш-чараларын жүргүзүү деп. Ар бир ошол президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, райондук мамлекеттик администрацияларга милдеттеме коюлду да. Бул деген ошол биз эгерде ошо Жашыл Мурас өнөктүгүн тийиштүү деңгээлде жүргүзүп, эгерде өнүмдүүлүгүн камсыздаган шартта ошол мөңгүлөрдүн эрүүсүн дагы азайтууга бир чоң мүмкүнчүлүк түзүп бермекпиз да. Эң сонун айттыңыз. Жана сиз айтпадыңыз, тоодо жашап аткан адамдардын дагы өзгөчө бир тоодой көйгөйлөрү бар экен да. Сиз жакшы айттыңыз, жанагыдай темир жолдон, инфраструктурадан алысыраак жетүү кыйындыгын. Андан тышкары адамдардын өздөрүнүн дагы күнүмдүк жашоо тиричилигинде, мисалы үчүн тамак ашты бышырууда дагы узак убакытка чейин отун коротот, электр энергиясын коротот. Адамдардын жанагындай бийик тоодо жашап атканына байланыштуу жанагындай түтөк оорулары менен оорушу, ден соолугуна дагы таасир эткен учурлары бар экен да. Эми Чыңгыз мырза, мына климаттын өзгөрүүсү тоолуу өлкөлөр биринчилерден болуп, мына мөңгүлөрдүн эриши, мөңгү эригенине байланыштуу мурда жок жерде эле тоонун, бийик тоонун койнунда көлмөлөрдүн пайда болушу, анын көчүп кайра улам бир жерден экинчи жерге жылып олтурушу сыяктуу маселелер бар экен. Эми сиз ошол Илбирс байырлаган жерлердеги бир климаттын өзгөрүүсүн ошо окумуштуулар менен кошо изилдейсиздерби же мониторинг жүргүзөсүздөрбү? Ошол климаттын өзгөрүшүнө жараша Илбирстин дагы бир формасы жагынан болобу, кандай бир өзгөрүүлөрүн байкап атасыздар же алар дагы улам бийик тоолорго жылып баратабы? Чоң рахмат, жакшы суроо болду. Кызык суроо болду. Бул суроого мындай эксперттердин дагы мындай ою жана позициясы дагы бир эмес да, бирок бул нерсе ошол кандай десем маалымат чогулгандан кийин анализ берет экен да. Негизинен мынакей тоо диалогунда 12 мамлекет келет деп айтып жатпайбызбы? 60 мамлекет да. Албетте күн тартибинде финанс каржыланган маселе да, мындай андан неме да. Маанилүү нерсе. Анткени ошол бул жалпы глобалдык коомдун милдети да, ушундай айтып кетсе болот да. Илбирстердин байырлаган жерлери дагы ошол биз айтып кетебиз, бизге белгилүү түндүк жана түштүк уюму бар да. Ал эми ошо 12 байырлаган мамлекет бул ошо 3-уюл деп биз мындай айтып жатабыз. Ошол территориясында, бул 3-уюл территориясында климаттык өзгөрүш абдан андай тез кадам менен өтүп жатат да. Буга далил ошол мамлекеттердин бизге берген презентациялары, жанагы биз өзүбүздүн программанын алкагында отчет алабыз да, отчет эмес, мындай маалымат алабыз да. Ошо маалыматтардын анализинин негизинде ушул климаттык өзгөрүшү эң мындай
маанилүү проблемасы деп айтып кетсе болот да. Климат өзгөрүлсө эмнени алып келет? Бул албетте бул тоют базасы да, акыл беристин тоют базасы. Ошол тоют базасынын өзүнүн жанагы жердин жанагы деградациялоо маселеси турат. Жер деградациясы болсо бул жергиликтүү элдин проблемасы да, бул бир топ иш чаралар экен да. И ушул проблемаларды чечиш үчүн эл аралык донорлор, өнөктөштөр дагы андай өзүнүн милдет катары андай биз ушу позициябызды билдирсек, толук өлкөлөр позициясын билдирсек, бизге ушул андай бир жакшы долбоорлорго андай жардам берсе, бул абдан жакшы жетишкендик дагы эсептесе болот да. Глобалдык программада дагы биз айтып кеттим, мына 5-6 июнда дагы келе жаткан иш чарада дагы ошол финансылык механизмдерди максималдуу колдонуу, бул кандай колдонуу десе, бул ошо экологиялык конвенциялардын өзүнүн немелери бар да, жанагы процедуралары бар да. Мынакей өткөн эле мына биологиялык ар түрдүүлүктүн конвенциясында былтыр ошо Колумбияда өткөндө Кыргызстан Кумар мырза дагы катышып, ошол Кыргызстан ошол кеңештин мүчөсү болгондо, бул да абдан чоң көрсөткүч, жетишкендик и мүмкүнчүлүк. Бул мамлекетке мүмкүнчүлүк, анткени биз ушул площадкадан биз коңгуроо жараганга бизге мындай үн берет да, позициябызга ошол механизм. Биз ошол механизмди и ошол позициябызды максималдуу колдонушубуз керек. Жакшы суроо болду. Мен бул акыл берсе эле жөнүндө эмес, негизинен ушу өсүмдүктөр дүйнөсү, токойдун, дарактардын өсүүсүнүн вертикал боюнча жылуусу бүгүнкү күндө илимпоздор тастыктап айтып келет да. Мисалы үчүн ошол эле ине жалбырактуу дарактар мурда деңиз деңгээлинен, мисалы үчүн, азыр так цифраны айтпай эле болжолдоп айтайын, 1500 метрден жогору өскөн болсо, азыр 1700-1800дөн жогору өзүн эркин сезип жакшы өсүп, ал эми жогорку чеге 2800 болсо, ал жогорку чегеде жогорулап баратат да. Бул деген ошол климаттын өзгөрүүсү менен төмөнкү аймактарда күн жылуураак болуп, ошол токой өсүү, ошол бактарактардын өсүүсүнүн өзүн эркин жакшы сезүүсү дагы жогорулап баратат да. Муну илимпоздордун берген тастыктаган маалыматтары. Ал эми жапай жаныбарлар боюнча ошол эле акыл берстаганын ичинде булардын миграциялык жолун карап көрүү керек. Өзүнүн баягы тоют, рациондук тоют базасын карап көрүү керек. Ошол сыяктуу алдыда бир чоң изилдөө жүргүзүүчү иш чаралар турат. Албетте муну биз колго алабыз. Бул жерде биз жетишкендиктерди биз чындыгында моюндап кетиш керек. Жалпы эле биздин мекендештер, Кыргыз Республикасынын ата уулдарынын ушул жапай жаратылышка болгон сезимдери өзгөрүп, ошонун жыйынтыгы менен гана сиздер дагы мына байма-бай үндөп келесиздер, массалык маалымат каражаты. Ушул көп бир факторлор биригип, биз бир жакшы көрсөтүштөргө жеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп турат да. Мисалы үчүн ошол көчөт отургузууда көп бир жакшы алгылыктуу иштер жүрүп келет. Баягы ошол жана көчөт олтургузуу мөңгүлөрдүн кандайдыр бир деңгээлде тездик менен ээришип кетишин дагы алдын алат деп жардам берет деп кетпедиңизби? Бүгүнкү күндө ошол эле учурда мына окумуштуулардын эсептөөлөрү, изилдөөлөрү боюнча эрте жазда мөңгүнүн ээрип кетиши бизге мындай мүнөздүү көрүнүш катары акыркы убактарда барат турду. Анткени жанагындай суусуна суу керек болгон учурда мөңгүнүн биринчи катмары ээрип, мына сугат иши баштале электе эле ээрип агып кете турганы. Сугат иштери башталганда мөңгү ээрбей атканы жөнүндө, кеч ээрип атканы жөнүндө маалыматтар айтылып келип атпайбы? Анан эми бул жолку ушул глобалдык тоо диалогуна биздин окумуштуулардан, Улуттук илимдер академиясы, мына ушундай эле эл бирчиликти коргоо катчылыгындай сыяктуу дагы бизде кандай уюмдар бар, алардын да катышаары күтүлүүдөбү? Өтө көп
эл аралык уюмдар катышып жатат, чындыгында ошол эле АФОК катышып жатат. Мисалы үчүн ошол эле там бият түтүүлүк боюнча секретариат, конвенциясынын секретариаты, климаттын өзгөрүшү, климаттык өзгөрүү алкактык конвенциясынын секретариаты, баягы тоодо коргош үчүн тоодой жүрөк керек дегенде эле чындап эле ушу ким жүрөгү тоодой болсо бүт баары эле катышып жатат негизинен, жалпылап алып айтканда. Биздин жергиликтүү ошо эксперт окумуштуулар дагы катышып атат. Мындай катышуулардын саны 500ге чамалап кетип атат да. Ошондуктан бир чектөө болуп, баягы катталууну алдын ала жаап, азыр мисалы үчүн биздин чет өлкөлүк жакшы мамиледе жүргөн тааныштар дагы өтүнүп чалып атат, биз киргизе албай жатабыз. Ошол эле мисалы үчүн тактап эле атканда СМСтен суранып атышат, Тажикстан өлкөсүнөн дагы бир суранып атышат, биз дагы катталып барат элек деп. Себеби биздин күткөн сандан андан дагы көп катышуулар катталып, кызыктар тараптар көп болуп аткан. Көп болуп атат да, катышам деп аракет кылып далада жасап жаткандар өтө көп болуп атат. Ошондуктан бул каттоо дагы эрте токтоду. Буюрса бизден ошол жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусу күтүлүүдө. Андан башка министрлер жана алардын өкүлдөрү катышуу күтүлүүдө. Жана ошол биздин Айдар Алиев аксакалды ушу тоо демилгеси менен жакын алып жүрөбүз. Ошол аксакалыбыздын катышуусу дагы күтүлүүдө. Кыскасы бүт тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү менен ошо тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүгө тиешелүү бүт инсандарды, кызматкерлерди чакырып катыштырганга аракет жасап жатабыз. Албетте дүйнөнүн деги эле ушул климат, экология маселелерине кызыккан мына уюмдардын баардыгын тең ушул глобалдык тоо диалогко катышууга аракет жасаганы бул биз үчүн албетте мындай оң жагынан аброй алып келет деген ойдобуз. Анткени 2027 Бишкек 25 глобалдык тоо саммитине карата бизге мындай эл аралык коомчулуктагы ишенимдүү карап аткан учуру, анын үстүнө мамлекет башчынын дагы бийик трибуналардан жанагындай билдирүүлөрү дагы дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдуртуп, сиздердин ишти андан ары уюштурууңуздарга дагы жеңилдиктерди жаратып атат болсо керек. Ардактуу радио каармандар, эсиңиздерге салып өтөлү, Бишкекте 24-25 апрелде глобалдык тоо диалог өтөт. Ага 60тан ашык өлкөнүн өкүлдөрү катышаары белгилүү. Ошондой эле мамлекет башчы Садыр Жапаров дагы катыша турганы алдын ала маалымдалууда. Бул глобалдык тоо диалогунда климаттын өзгөрүшүнүн тоолуу экосистемаларга жана жергиликтүү жамааттарга тийгизген таасири, глобалдык суу, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздукту камсыздоодо тоолордун орду, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана тоо экосистемаларынын деградациясын алдын алуу, мөңгүлөрдүн жана суу ресурстарынын илимий изилдөөлөрүн жана мониторингтерин өркүндөтүү, ошондой эле тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүүсү үчүн финансылык жана техникалык механизмдер тууралуу талкуулар болору күтүлүүдө. Бүгүн биз бул туурасында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биотүрдүүлүк башкармалыгынын башчысы Кумар Мамбеталиев жана Ак Элбиристи жана анын экосистемасын коргоо боюнча глобалдык программанын катчылыгынын директору Чыңгыз Көчөров менен маек курдук. Ушул эле программаны эми сиздер Биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге болуңуздар.